Башку вниз опустил. Мончода аяусыз сабан менен айванга жасаган мамилени көргөзүштү. Ну, вот так как. Кейинбек Молдоханов, сизге мындай күлкүлүү болуп атат да. Күлүп айтып атасыз да. Бул жерде Сиз көрүп атканды мен да көрүп атам, сиз жүрөгүңүз оорусо мен да жүрөгүм ооруп атат. Бирок ар бир иштин артында саясий баягы салмактуулук менен, баланс менен карап чечишибиз керек. Москва шаарында мончолордун биринде мекендештердин ур токмокко кабылышы коомдун талкуусунан түшө элек. Социалдык тармактарда кыргызстандыктарды аyoосуз сабаган полиция кызматкерлерине сын айтылып, кыргыз бийлигин бул окуяга чукул реакция кылуу талабы көтөрүлүп турат. Окуя боюнча депутаттарда тынчсыздануусун билдирүүдө. Комитеттин жыйынында чет өлкөдөгү кыргыз жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча дипломатиялык бөлүмдүн ишин күчөтүү зарылдыгы көтөрүлдү. Элдин баарына доступ болуш керек да. Аякта жалаң биздин азиаттар барат экен да. Анан ошо азиаттар келгенден баягы тегерек четте отурган элдер дагы ойлошуп болуш керек мында. Булар эмне мындай топтошот, эмнеге бул жерге келишет. Анан негизгиси ошол жерде баягы биздин граждандар, местный органдар машинесин туура эмес коюп бир топ проблема жаратышкан окшойт. Эми биз дагы азыр элчиликке да айттык, анан МВДнын представителине айттык, эми анда ошо граждандарды чакырып, поскольку ал биздин кыргыз болгону менен Россиянын гражданы да, анда ошо местный орган буларга чакырып, анан кеңешип, ошо дагы өзүнүн ишин оңдосун деп. Эми бул ишти биз жасайбыз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бул Россия биздин негизги партнер. Ар бир иштин артында көптөгөн баягы саясий иштер болот. Ошондуктан биз муну акырын кылдат, бири-бирибизди таарынтпай, сый жол менен чечкенге аракет кылабыз. Бирок мындан аркы мындай зөөкүр биздин граждандарга иш жасаганга биз жол бербегенге аракет кылабыз. Муну биз иштейбиз. Кейинбек Молдоханов, сизге мындай күлкүлүү болуп атат да. Күлүп айтып атасыз да. Бул жерде эми көрдүк, жүрөгүбүз ооруп атат. Бул бир эле жолу болгон жок да. Ар дайым болуп келет. Биздин граждандар аябай кордук көрөт да. Анан эми ушундай окуя болуп атканда эми бул резонансы болду да. Туурабы? Бүт жалпы мамлекетте канча группалар болсо 90% ушул видеолор жөнөтүлдү. Сизде маалымат барбы ошол бойдон жөнөтүлгөн боюнча? Анан элдин баарынын жүрөгү ооруп. Жок, туура, менде жанагы 24 саат иштеген бизде эме бар да. Анан колл-центр. Ушундай учурда сиз өзүңүз деле өзүңүздүн кесиптешиңиз Лавров менен учу барып эле сүйлөшүп келсеңиз болот эле да. Байнан мончонун ээси документи тура эмес, аларды токмотогон өзүңүз айтып атасыз. Таанымал болуп атат да. Аларга бир указ берди. Ал жөн кылбайт. Бирөө указ берди, приказ берди, да урулат, табагала деп. Ошон үчүн биз ушул элге жооп бериш керек. Жооп берчи органдар биз, сизбиз. Элдин баары коптонот. Эртең кандай болот деп. Орусия биздин партнерлор сүйлөшкө даяр. Ошол биздин сүйлөшүүнү биз жогорку деңгээлде, тең деңгээлде биз жүзүп айтабыз. Ошон үчүн сизден суранам. Арыз жалган жок деген сөздүн айтпаңыз. Сиз арыз жазып, биз арыз жазбайбыз. Ошон үчүн тез арасын ичинде жогорку деңгээлде сөз жүргүзүңүз. Жок, мен дагы жолу айтып коеюн, биз анда ишти мындан ары карабайбыз деген жокмун. Мен деген биз ишти улантабыз. Мен ошон үчүн посол менен ар бир саатта сүйлөшүп атам. Эмне иш кылдың, кайда бардың, эмне кылдың деп. Азыр толук материалдар жолуккандан кийин биз саясий консультация өткөрөбүз. Бул однозначно. А то, что биздин граждандар коркуп жазбай атканы, это факт. Да, факт. Ошон үчүн мен сизге айтып атам, ошондой болду деп. Бирок бул фактыны биз эң жогорку деңгээлге чейин көтөргөнгө аракет кылабыз. Орус тарапка расмий нота жиберилген. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев териштирүү жүрүп жатканын билдирип, окуя боюнча түшүндүрмө берди. Элчини чакырдык, чакырып, өзүбүздүн дооматыбызды айтып, нотаны карматтык. Биринчиден Россиянын элчиси Вакунов өзүнө мойнуна алды. Мында, конечно, туура эмес иш кылды. Муну силердин дооматыңарды тышкы иштер министрлигине, администрация президентке, өкмөткө жеткирип, жана коргоо правоохранительный органдарга биз дагы өзүбүздүн оюбузду айтып териштиребиз деп. Москвада катталган окуя биринчиси эмес. Мындай көрүнүштөр кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эл өкүлү Эрнис Айдаралиев тышкы иштер министрин жерине учуп барып маселени чечүүгө чакырды. Алардын өмүрү үчүн, алардын коопсуздугу үчүн сиз жооп бересиз. Анан азыр мына жерде сиз айттыңыз, андай мындай банянын хозяининин өзүнүн бир
мыйзам бузуу бар экен. Туура айтты мен коллегам. Ал клиенттерге эмне тиешеси бар, жарандарга эмне тиешеси бар. Да, биз өзүбүздүн мамлекеттин жарандарын укугун коргошубуз керек. Ар бир ишти мисалы үчүн сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Биз азыр эртең демарш жасай албайбыз. Демарш жасасаңыз эртең 3 күндөн кийин бүт техника биякта токтойт. Газ, нефти деген токтойт. 100 миңдеп эшелонго салат да граждандан баарын мына алып келип биякка туштап коет. Аны кантип чечесиз? Ушунун баарын биз ойлонуп туруп анан аракет кылышыбыз керек. Мен ойлоп атам, сиз да патриот, мен да патриотмун сиздей эле. Бирок сиз көрүп атканды мен да көрүп атам, сиз жүрөгүңүз ооруса мен да жүрөгүм ооруп атат. Бирок ар бир иштин артында саясий баягы салмактуулук менен, баланс менен карап чечишибиз керек. Маалыматка ылайык зомбулукка кабылган кыргызстандыктар арыз жазуудан баш тартышкан. Эмгек министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери жабыркаган кыргызстандыктар менен жолуккан. Анда арыз жазуу сунушталып, бирок алар баш тартышкан. Өкүлчүлүк тарабынан укуктук колдоо көрсөтүлөт. Азыр 24 кишинин ичинен кармалган 22 кыргызстандык кое берилди. Кармалган калган экөөнү бошотуу боюнча иштер жүрүп жатат. Ошону менен бирге Эмгек министрлигинин өкүлчүлүгү Россия Федерациясынын башкы прокуратурасына, укук коргоо органдарына, анын ичинде Ички иштер министрлигине, Москва шаарынын прокуратурасына, Россиядагы адам укуктары боюнча ыйгарым укуктууга жана башкаларга тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен кат жолдоду. Маселеге өтө кылдаттык менен караш керек. Өкүнүчтүү албетте. Бирок муну чечүүдө эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге доо кетирип алуу коркунучтарынан алыс болуп, мыйзамдын чегинде дипломатиялык жол менен чечимдерди чыгаруу айтылууда. Биз мисалы ушундай эл аралык байланыштарда Россия Федерациясы менен ЕАЭСте мүчөбүз, ушундай эле СНГде мүчөбүз, ШОСто мүчөбүз, ОДКБде мүчөбүз. Тура эмеспи? Биз алар биз менен тең ата сүйлөшүш керек да. А биз бул жерде биз көрүп атабыз, бир мындай эки түрдүү стандарттар болуп жатат да. Саясатта биз баарыбыз жакшы мамиле жасап, биз менен Россия мамлекети менен биздин абдан экономикалык өнүгүү, саясий мамилебиз абдан жакшы да. Бирок мигранттарга келгенде бул жерде башка саясат болуп кетип атат да. Ошол үчүн мен оюмча мигранттардын маселеси, биздин жарандардын башка мамлекеттерде иштеп аткан, башка мамлекеттерде мындай айткандай мыйзамдуу түрдө иш кылып аткан мигранттарга биздин мамлекет тарабынан, өзгөчө тим тарабынан, дагы бир жолу айткым келет, элчилик тарабынан жардам бериш керек да. Ушундай көрүштөрдү, бул жерде маселе мындай да, арыз жазабы, жазбайбы маселе жок. Социалдык тармактарды көрүп турсак болот. Мыйзам бузуулар бар. Бул эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге биз ошого көз жабышыбыз керек? Макул, биздин келишимдер, биздин саясий кандай бир алар менен чогуу көп маселелер чечкен саясий процесстерге таасир болбош керек да. Бирок ар бир жарандын биринчиден конституция коргойт, экинчиден мамлекет коргойт да. Айта турган, айтпай турган нерседе бул чынын айтканда тамекилерди оозуна тыктырып, мынандайларды кылган эми бир өзүнчө бир дикость да, мындай орусча айтканда. Мындай нерсеге эч кандай мамлекет жетишпеш керек. Эгер мисалы үчүн биздин территорияда ошондой ситуация болсо, мен өзүбүздүн баягы правоохранительный органдарды мен жаман көрөт элем, антпек эле дейт элем да, призвать этет элем. А мына учурда деле эми нота менен мыйзамдын чегинде, конституциянын чегинде биздин баягы тышкы министрлер сүйлөш керек, айтыш керек, ноталарын бериш керек. Эске салсак, өткөн аптада кыргызстандыктарды орус полициясы жана бети жабылган белгисиз адамдар уруп сабады делген видео тараган. Кармалгандардын бири алар 5 сааттай убакыт ичинде ар кандай ыкмалар менен кыйнаганын айтып берген. Окуя 10 апрелде Москвадагы мончолордун биринде орун алган. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.